мүдөсүн аттаган, эл ичинен чыгып элдик өнөрдү бүчүрлөтүп бүт дүйнөгө даңктаган. 40 саат 18:00-дө үй бүлөлүк ОК радиосунан өнөрлүү өмүр уктуруусун угуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кубанычтабыз. Бүгүн дагы үй бүлөлүк ОК радиосундагы өнөрлүү өмүр уктуруусун кезектеги чыгарылышын сизден биздин угармандарга дагы өзгөчө салам. Ал эми биздин толкунга жаңы кошулуп аткан, жаңы келген угарман баарыбыз жакшы билгендей, бүгүн дагы өнөрлүү инсандарды биз конокко чакырганбыз. Чындыгында күтүп калышат биздин угармандар. Анткени чынын айтканда андыктан биздин жан дүйнөбүздө аруулап жаткан жактырбай койбойт. Бүгүн дагы бизде конокто өзүнүн бир чыгармалары менен элге, журтка жан азык тартууласам экен деп чоң бир даярдыкта жүргөн сонун маек болмокчу деп убада берип кетейин. Анткени бүгүн бизде өстүрүп келе жаткан жаш канат дейли, жаш талант дейли, көчөт кыз дейли. Бүгүн бизде конокто. Аты жөнү Каныкей Дүйшөналиева. Туура айттымбы? Дүйшөнбекова бизде конокто. Ошондой эле ушул бардык өнөрдү алып кетүүсүнө түздөн түз жардам берип колго бизде Бегайым айым конокто. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Эң сонун. Бүгүн дагы биз сиздер менен сонун бир эфир журтка деген жан дилинен болгон баягы бир кызмат өтөө деп айтсак болот. Ушул же болбосо суроо болсо бизге узатыңыз. Ал үчүн бизде 0559 дароо бизге чалыңыз, эфирге кошолу. 0705 911 444 номуру сиздер үчүн. Мен сени башка эфирлерден дагы көп көрүп жүрөмүн. Анан бүгүнкү эфир сен үчүн жаңылык эмес. Бүгүн сүрдө баарыбыздын баягы балдарыбызды маданиятка үндөп, жакшы бир нерселерге үндөп жүргөн Баластан деген телеканал бар, балдардын. Ошол Баластанда дагы дайыма өзүнүн өнөрүн теледен тартуулап келген көчөт кызыбыз бизде конокто. Сөз башынан болсун. Бегайым, сизге суроо бергим келип турат да. Ушул Каныкейдин бир өнөргө болгон кандайдыр бир ушул комузга болгон өнөрүн качан кантип байкап калдыңыз? Антпесе сиз байкабасаңыз бул жака баланы кыйнап алып келмек эмессиз да. Негизи Каныкей төрөлгөндө эле ошол күнү прям роддомдон тайнеси колунан кармап айткан, ушул кызды Абдыраевка жок болчу да ал кезде биздечи. Бала жок болчу, ойноп турган үйдө жок болчу. Анан жүрүшчү да. Оюнда эметипчи. Анан тайнеси таятасы аны угуп алып, ракетка менин кызым кызыкчы да, кичинекей комузга. Каныкей ушул Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте комузда окуп келет. Анан Каныкейдин ошол музыка жаатында сабагынан сабак берген күчтүү мугалимибиз Зинайда Шамиловна бир нече жолу аракет кылып үн тыңдоосу деп коебуз, кыргызча, же болбосо слух абдан күчтүү деп бир нече жолу аракет кылды, бирок Каныкей макул. Сага эмнеси менен жакты? Эмне үчүн комуз деп ошону тандап туруп алдың? Тайнем комуз ойногондорду мен комузга барам деп айткам. Демек ошо кичинекей кезиңде эле сен максат койгон экенсиң. Такыр эле ошол оюңда так турдуңбу? Так турдум. Так турдуң, азаматсың. Балдардын ошо өздөрүнүн бир өжөрлүгү, кандайдыр бир өздөрүнүн максаты, ошондон тайбастыгы дагы бул келечекте өздөрүнүн комузду кийинде эле үйрөнүп аласың да деген сыяктуу кеңештерди бердиңизби? Ошо андай деле болгон жок, анткени айтпайм төрөлабыз деп. Анан өзү тайнеси менен тайтасы менен экзаменге барып
вступительный Абдраев ага мен комузга деп эметип атпадым эле деп тим эле аябай ыйлаган биринчи линейкадачы. Анан таятасы менен барып директорго кирип заявление эметкенбиз. Анткени башкалар таң калып калды болуш керек. Баягы скрипкага өтө албагандар өтө көп. Анан кийин комузга же кылгыякка өтүп калгандар скрипкага которууга аябай аракет кылышат. Бирок дайыма эле мүмкүнчүлүк боло бербейт ал жактан. Анткени скрипкадан комузга которсо мүмкүнчүлүк бар, бирок комузга өткөндөрдү скрипкага көп деле албайт да. Жакшы. Анан эң биринчи ушул мектепке келгенде Сулуу кыз. Сулуу кыз, Ооба. Биринчи баягы Жок, кандай деле болгон жок. Оор эмес болду. Синче сага жакты? Ооба. Жакшы, эң сонун. Ошол Бегай майым айтсаңыз, ушу бир эмес атадан көп күч талап кылынат. Ага көңүл буруш керек. Анан ошон үчүн экинчи кызыңызды сиз өзүңүз үндөп алып келдиңизби же? Мен гитара ойнойт элем деп аябай мени бир жылдай кулак мээмди өтпөйт экен. Ошондуктан башка бирдемке арада ойноп алат экенмин деп уккам деп ошентип айтты да кызымча. Анан мейли деп экзаменге вступительныйга барганбыз. Анан аякта эми профессионалдар отуруп ким кайсыга ойной алат. Анан менин кызым скрипкага түшкөн жок. Кубайт элем. Мен анда комузга бергиле деп. Элен жасам, директор мени кууп салды. Сен кызыктай эмес. Мен скрипкага өтө албай атса, сен комузга которосуң, андай бар көрүнбө мага. Которбойм. Ошо кызың фортепианода калат. Ошо боюнча кызым фортепианога калды. Анан башында көрө элек, ойной элек болчу да, анан өзү ойноп көрдү. Анан өзүнө жагып калды. Азыр наоборот. Аябай жакшы көрөт. Кичинекей кезинде так бир нерсени максат кылып көздөп алган учурлар да болот. Кээде ата эненин баягы бирок ички мазмунун ата энеден өткөн баягы улуу кеңешчи жок болуш керек. Эми андан кийинки кыздарыңызга дагы бул талант кайсы тараптан, кайсы арыктан агып келди? Чын эле ата энеси атасы тараптан сөзсүз түрдө берилиши керек. Мына Каныкейдин таятасын биз аябай жакшы арты кайрылуу болсун, жакшы адамдар Кудайга керектешет, ушинтип өзүбүздү соротот экенбиз. Ошентсе дагы агайдын экинчи өмүрү башталды деп эсептеймин менчи. Анткени адам эки өмүрдө жашаш үчүн биринчи өмүрүндө көп кызмат кылыш керек экен. Ошондо гана анын көзү өткөндө экинчи өмүрү башталат. Анан татыктуу көрсөңүз, агай жөнүндө бир аз кеп козгойлу. Агайдын таланты, анан неберелерине кылган талантка баягы аракети жөнүндө бир аз айтып өтсөңүз. Атам институт искусствого апам экөө окуп аткан кезде таанышышат. Тайнеси да Мынасага. Вот, атам Шубинка ушунда общий фортепианодан мугалим болуп баштаган. Анан аяктан өсүп директорго өскөн да. Бүт атамдын кандай десем, эмесин поступенчато айта албайм да. Бирок мындай поверхностно эң мындай маанилүүлөрдү билем да. Жөн гана таланты менен салым кошуп жүрсө, чиликке барып, ошол тармакты өстүрүүнүн үстүндө иштеген турбайбы? Атам аябай эме киши болчу, билген киши болчу да. Ошентип өзү кичинекей эмеден баштап, анан чоң бул таятасы ошо мектепке барарда ага чейин деле баягы комуз сатып беришти. Алгач баягы жакшы тилек менен сатып берди. Бирок инсан катары колдорун карап, бармактарын карап айтып берген болуш керек, Каныкейди? жок. Анткен эмес. Демек, эң башында эле болчу. Жакшы, жакшы. Каныкей, мына сен баягы мектептен комузду дагы үйрөнүп атасың, андан сырткары комуздан сырткары ооз комузду кайсы жерден окуп жатасың? Ооз комузду 8-мектепте.
8 мектептен кошумча окуп жатасың, Демек, баарына жетишсе болот экен деген сөздү биздин жумурай журтка, айрыкча жаш жеткинчектерге айта кетели. Эгерде каалоо болсо, анда баардык нерсеге жетсе болот. Чындыгында каалооңуз жок болуп турса, анда шылтоолор табылат. Жакшы макал бар, жалкоонун шылтоосу көп деп, Канекей азаматсың, ушундай аракет кылып келиптирсиң, бизге болсо келген билдирүү бардайсыңар Оке радиосу дейт. Бүгүн сулуу конок айымдар келген экен. Канекей кызыбыздын таланты өркүндөп улуулукту каалайм, абдан суктанып угуп көрүп жатам. Бешиктеги бизге билдирүү келген. Ооба, чындыгында бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет деп коет. Бирок менен бүткөн бир жакшы бол десек болот, ошол бала үчүн өтө маанилүү. Эми Канекей, сенин сулуулугуңа, талантыңа ошондой тамшанып турушат. Кайсы чыгармадан баштап ойноп берейин? Комуз үчүн атайын бир эфир даярдамай болдук. Анткени баарын бир эфирге батыруу мүмкүн эмес экен. Ошондуктан бүгүн биз Канекейдин ооз комузчулук жана чопочоор ойногон таланттарын кайсы чыгарманы ойнойсуз? Аты кандай? Селкинчек. Селкинчек. Анда эмесе кеттик. Азаматсың. Эң сонун, демек, селкинчек Биринчи күн нотаны жаттаганга где-то 3-4 күн болуш керек. 3-4 күн. Бирок ушуну мындай кайра кайталап турбаса, машыгып турбаса, унутулуп калат деген дагы коркунуч бар да, ушундай барбы же калып атат, Кантсе дагы, урматтуу угармандар, баарыбыз жакшы билгендей, биздин окубай туруп эле кара талант болгондо, кара талант болуп, алар нотаны көрбөй туруп, билбей туруп эле үйрөнүшкөн. Ал эми кийинчерээк биз окуй баштаганда, нотаны үйрөнө баштаганда эки нерсе айкалыш керек экен. Эгерде жалаң гана нота менен үйрөнө турган болсок, анда дайыма кайталап турууга туура келет, туурабы? А эгерде өзүнүн дагы дээринде болуп, кара талант, өзүнүн дагы баягы чыгармачылыкка таланты болсо, анда экөөнү айкалыштырып койсо, эң сонун, Анда эмесе Канекей предметтик сабактар жөнүндө да сүйлөшөлүчү. Музыканттар математиканы жакшы көрөт деген мындай чанда кездешүү нерсе, анткени гуманитардык сабактарга көбүнчө басым коюшат эмеспи? Математиканын музыкага тийгизген таасири бар да, туурабы? Нотанын орустар долясы деп же башка. Андан башкачы, математикадан башка да кайсы сабактар жагат, анан эмнеси менен жагат? Адабий окуу жагабы? Жок. Анча жакпайт. Мен ошого абдан таң калдым. Чыгармачыл кишилер көбүнчө жомок окуп, адабий окууга жакын болот, бирок Канекейге жагат. Көбөйтүү, кошуу, мисалдар менен. Демек, так илимдер. Жакшы. Бек Аймайым, сизге суроо бергим келип турат. Сиздин үйдө сиз өзүңүз Мен өзүм кичинекей кезимден бери тоже мындай болчумун да. Сүрөт тартууга, бисерден бирдемке жасаганга ырдап жүрчүмүн, вокалдан сабак алып жүрчүмүн. Өзүм да мечтам болчу, комуз ойнойм деп максатым бар болчу да, ошондой анан болбой калды. Анан өзүм мен юристмин.
баары бир Канекенин болбой эле. папасы да юрист. Мынакей чындыгында баягы ар кандай багыт сонун анан мына өзүңүз айтып өттүңүз ошол бисерлер менен же болбосо кол өнөрчүлүккө жакын болчумун деп. Анан Канекейдин дагы бир өнөрүн билебиз. Мен 1-классында ошондой көргөм да. Ошондо мындай аябай эмне болуп шуруларга кызыгып калдың бисерлерге? Мындай жапаң кел, сен билишиң керек. өзүм эле. Кантип эмне жасай баштадың? Мен биринчи слайм жасап баштагам. Канча керек эме деп слайм деген нерсе чыкты. Мындай былжыраак, анан ал деген барып бир же мисалы үйдөгү килемдерге жармашып калса чыкпайт. Канча эметсең да ошол буюм бузулат айтор. Оюнчуктарга чапталып калса аны ыргытканга Апалар туура келет. жаман көргөн. Мындайча айтканда апалардын чыдамын текшерген оюнчук болуп калат да, бирок сен 5 жашыңда кармаганда ушул оюнчук же бир буюмдар бузулуп кеткен учурлар болду беле? Болгон. Урдун берем. Эми ушул тууралуу айтсаңыз, Бегайым, кайдан келди? Идея кайдан келди ошол анан кайрымдуулук жасаш керек деген? Мен көп өзүм кичинекей бир адамдарга жардам бериш керек. Кээ бир адамдар муктаж болот ошол жардамга. Ар кандай да. Ошонун баарын кичинекей кезинде бери түшүндүрүп берип, айтчы. Папаң, мамаң бар. Сага мындай каалаган учурда сага бирдемке сурасаң, мындай аракет кылып алып беребиз. Нетеси агер балдар бар. Бала бакчада балдар үйүндө жашашат, алардын ата энеси жок, апалары жок. Ооба. Деп анан ошол жардам бериш керек колунан келишинче. Эмге жабыш кылат, тияка бир китайский нерсени элестетесиң го. Ыңгайсыз, пайдасыз бизге. Анан уруксат бербей жүргөм. Анан аягында мейли деп издеп көрдүм. Кандай кылса болот, эмне кылса болот. Ысык сууга жуусаң, кадимкидей эрип жок болуп калат экен. Анан аллергия вызывать этпейт да. Анан ошентип акчаларын эметти, чогултуп туруп, анан эме бизге өзүнүн баракчасына жазып калышты бала үйүнүн. Биз ошентип алат элек, бизге скидка кылып бересиңерби деп. Анан менин кызым чуркап келиптир, мам ошентип мага жазып атышат. Мен бекер берип салсам болобу деп. Анан печенье, подарка сатып келдим атайын. Аны ошол слайм менен кошо ар бир отдельно пакет кылып кошуп даярдаганбыз. Андан кийин дагы оюнчуктардын эки кызым нерселер, если бере турган нерселер бар болсо жардам берели деп. Ошентип чогултуп. Жакшы. Муну кайсы бир майрамдын урматына жасап турасыңарбы же жерден жасайсыңарбы? Жок, өзү эле страницасына эметип чыгарат, анан страницадан жазып чалышат. Жүрөгүнө салынып калган нерсе экен. Кыргызда жакшы сөз бар экен, баланы башынан оң жолго сал, ошондо арлардын да колунан келе турган иш экен. А бирок аны тарбиялап адам кылып, жоңган адам кылып эмес, коомго бир патриот адамдардын гана колунан келерин айтып өтөлүм. Демек, Канекей, айтсаңыз, барганда аларды тааныбайсың, мисалы, эч ким сени тааныбайсың, бирок белек берип атасың, алар аябай кубанып кабыл алышат. Сенде кандай сезимдер болду? Аларды аяп кеттиңби, же алар менен ойногуң келдиби, же алардын кубанычына кошо кубандыңбы? Алар менен достошкум келди. Ойноп, жүрүп, ошондой эметким келди. Алар атыңды сурашты болуш керек, бар, бизге белек алып келген кыздын аты экен, бул дагы. Ал эми Канекей, бөбөктөр алар эмнеге кызыгышат? Сестренка Айма көпүрдөйт. А мен билишиме караганда сонун бөбөгүң бар, сиңдиң. Анын аты ким эле? Ал эмнеге кызыгат? Адем. Би демекчи, Бегайым, сиздин дагы бир ошол баракчаңыздан да көрүп калдым эле. Ушул Канекей ийгиликтерди да жаратып калган учурлары болду. Анан баягы төгөрөгү төп жорго деп коет кыргызда. Бардык жактан жөн балдар болот да. Ушул бийге бергениңизде кандай максатта бердиңер? Жөн эле кызыгуусу артып калдыбы? Жок, кичинекей балдар мындай бит баратып бирөөнү
формачан жашнакай пачка же мен да бармакмын деп сурап калышты эки кызым. Анан эң биринчи эмебиз балет болчу. Балетке бергенбиз. Барып жүрдүк.